Assalamu alaikum. Monda şamalda, monda kırçıktap үйдүн баарын талкалап кетти. Крышасын учуруп, үйдүн стеналарынан бири монда крышасын учуруп талкалап кетти үйдү. Бара турган жерибиз жок. 3 күндөн бери жаан. Үйдүн баары тамчылап бара турган жерибиз жок. Талкалап кетти үйдүн крышасын. Шамал. Айыл өкмөткө барсак, айыл өкмөткө берилген үйлөр бар экен, бош үй чатырлар, аны бербейт. Акимге барсак үй иш местасында жок. Иш той бирдеме эле жүрөт экен ал. МЧСке барсак, МЧС айтат, силерге жардам берели деп, аким, айыл башчы болуп сүйлөшүп атабыз дейт. Сүйлөшкөн менен проблеманы чече албай койду. Мына могу суу болуп, потолок могу түшүп калган. Жашай турган жерибиз жок, бара турган жерибиз жок. Крышасы могу түшүп калган. Шамал болуп, крыша мына түшөйүн деп эле МЧС келип, үйгө жашаганга болбойт, киргенге болбойт, үйгө кирбегиле деп кеткен. Мына 3 күн болду, 3 күндөн бери жаанда отурабыз. Сууктайт, үшүгөндү айт. Аким, айыл башчы, МЧС үчөө биригип барып 3 күндөн бери бир чатырды чечип бере албай коюшту. Өкмөттөн ушундай кырдааларга берсин деп бир чатыр бош үйлөрдү берген экен, ошонун бирөөнү чечип бере албай коюшту булар. Мына 3 күндөн бери бара турган жерибиз жок. Үйдүн баары суу, мондай шамал алып кетип, мондай акыбалда отурабыз. Ошону Кыргыз мамлекетинин президенти Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, Алла разы болсун, булар жакшы иштеп атат. Артында жүргөн акимдер же башкалар, жоопкерчиликти алган адамдар иштебейт, карабайт. Калп эле иштеди аты болуп эле, аш тойдо эле жүрөт. Мына монтип крыша мамлекеттен монда жардам болобу? Бул үйдү страховка кылган эмес, себеби бул үй бүтө элек. Бүтө элегинде монда шамал келип алып кетти кайра. Биздин бара турган жерибиз жок. Жашай турган жерибиз жок. 3 күн жаан жаады, 3 күн күнү түнү жаан жаап, былчылдап үй бара турган машинеде, сапок бар машинеде отурабыз. Ошого бир көңүл буруп коюңуздар деп сурайм. Жакшыраак мына талкаланып жатат. 3 күндөн бери же биз бул үй жакыр жашаган үй бүлө деп катталганбыз. Айыл өкмөттө справкабыз бар. Анан машинеде, мына могу машинеде жатып ушуга күн кечирип атабыз. 3 күндөн бери жаан болуп, мына бүгүн азыр күндүн көзү кичине ачылды. Ушуга бир жардам берип коюңуздар. Аким Килейген, райондун акими, айыл башчы, МЧС, өкмөт берген ушул бир бош үй чатыр бар экен, ушундай кырдаалдарда бергиле деп. Ошону берип чечип бере албайт да. Жөн эле бирдеме ооз баш оорубаган кудай менен иши жок болуп буларчы.